2004-жылы Айгине илимий борбору таласта кылым караткан ыйык жер же мазар басуу салтына көңүл буруп, аны изилдей баштады. Бул иш Айгиненин эң биринчи долбоору болгону менен азыркы күнгө чейин уланып келе жатат. Ыйык жерлер жана алардын өзгөчө кырдаалы, зыяратка келген кишилер жана алар жасаган ырымдар кайсы бир себептерден өздөрүнө кайра тартып тургандай сезилет. 2,5 жылдын ичинде Айгине Талас мамлекеттик университетинин жана жергиликтүү калктын жардамы менен Талас аймагындагы мазарлардын жайгашкан жерлерин аныктап, тизмесин, ар бир жердин сүрөттөмөсү менен мүнөздөмөсүн түзүп чыкты. Жүздөгөн зыяратчылар менен жолугуп, алардын өмүр баяндарын угуп, ырымдарын талдап, касиеттүү жерлердин табигый өзөчөлдөрүн иликтеп, Кыргызстандагы мазар басуу Талас тажрыйбасынын негизинде аттуу китебин чыгарды. Ал эми бүгүн көп адамдар аздектеген жана издеген баалыктар жөнүндө тасма аркылуу ой бөлүшүүнүн учуру да келди. Азыркы кезекте Айгине тобу Нылды ата мазарына келип, зыяратына даярданып жатат. Нылды деген ысым Таласта болобу, башка кыргыздын жергесинде болобу, сейрек кездешкен ысымдардын бири. Атына зат жарышкан дегендей, бул ыйык капчыгайдын ичи толуу мазарлар. Алар булактар, таштар, үңкүрлөр. Анда зыяратыбызга жөнөсөк. Зыяратчылардын айтымында ден соолук, молчулук, үбүрөдөгү ынтымак жана коомдо ылайыктуу орун табуу касиеттүү жерлерге кайрылгандын негизги себептери болот. Кайсы гана мазар болбосун, ага келгенден кийин сөзсүз Куран түшүрүлөт, бата тилинет, зикир чалынат. Кээ бир мазарларда өзгөчө ырымдар болот. Нылды ата капчыгайына киргенде дарбаза мазарынан өтүү керек. Дарбазада 10 оюкча бар. Келген адам жерден жети таш алып, оюкчаларга киргизсе болот. Бир гана ташы түшсө дагы, бараткан кишинин каалоо тилеги орундалат деген уламыш бар. Түшпөй калса, капаланбай, ниетин коюп, Нылды атага дагы бири ирет келсе болот. Көрсө, адам баласынын акыл эсинде ырымдар киши менен жерди, адамзат менен табиятты байланыштырчу милдетин дагы алып жүрөт экен. Нылды атанын шайыгы Жеңиш молдо. Бул киши өзү өзгөрүш айылында жашайт. 60-тан ашып калды. Ушул акыркы 20 жылга жакын Нылдыдагы көз салып жүрөт. Жана акыркы мезгилдин алкагында Шайык деген атка конуп жатат. Ушул Жеңиш атанын өзгөчөлүгү эмнеде? Нылды атанын сыртында жүргөндө жөнөкөй эле демедеги киши. Нылды атага келгенде кандайдыр бир касиетке болуп калат. Бул Нылды ата деген биздин кылымдан, биздин немеге 30 кылым мурда өткөн адам бул киши. Бул киши бир жагы дарыгерде болгон, бир жагы жоокер адам болгон экен бул киши. Анан мунун ичинде өзү көп мазарлар катылган. 23 мазардын азыр аштык. 23 мазар бар. Бир жерде муногу жарылган жүрөк деп аталат. Муногу ташты Нылды атанын жоокерлери 11 жоокери кайтыш болот. Ошонун мына жерге мына жакта мүрделери бар, мүрдесине коюп биз немеге ташка белги мүрдеге белги коет эмеспизби? Мына ташты белги кылып алып келип койгондо жарылып кеткен экен. Анан ошондо Нылды ата айткан экен, менин жүрөгүм жарылды, мына бир жүрөгүм деп, мына жарака ошо мурун ушундай алып келип койгон экен, кийин жарылган жүрөк болуп, мына жарылган жүрөк деп аталып калды бул немеге. Анан бу жерден көбүнчө мынагу чоочуп түсүнөн көп чоочуган, мына жүрөгүнөн коркуп калган немелер ушуларга келип зыярат кылып немесе ошодон жакшы болуп атыр. Бу жерде ошон үчүн жүрөгү токтобогон кишилер немете көп, азыр көп кишилер дарыланып неметип атат. Бу жерден ошо зыярат кылса токтоп калып атыр. Эми бул алдан немесе эле да. Айгиненин Таластагы изилдөөсү мазар басуунун кыргызчылык менен тыгыз байланышын аныктады. Кыргызчылык жалпысын алганда бул кыргызды кыргыз кылган көрүнүштөрдүн түйүнү. Тактап Кадыр Кошалиевдин сөзү менен айтканда, кыргыздын үрп адаты, салт санасы, дили, дини. Айгине борбору таапчылыкты, айтымчылыкты, бүбү бакшылыкты, манасчылыкты, дыбаначылыкты, жайчылыкты, куучулукту, түз чоруу, төлгөчүлүктү,
кыргызчылыктын бутактары катары карайт. Ал эми мазарларга түздөн түз байланыштуу маанисинде кыргызчылык бул элдик дарыгерлик, же кишилерди ата бабадан келе жаткан жолдор менен көрүү. Эл арасында кыргызчылык тукум куйт деген ой бекем. Кыргызчылыктан качып кутулуу мүмкүн эмес, андан өлүп гана кутулууга болот деп кишилер айтышат. Кыргызчылыктын түпкүрүндө бир ой жатат. Бүгүн өмүр сүрүп жүргөн адам баласы өткөн жана боло турган мезгилдер менен тыгыз байланыштуу. Көзгө көрүнгөн дүйнө менен көзгө көрүнбөгөн дүйнө бири-биринен ажырагыс. Ким гана болбосун, табып, бүбү, бакшы, манасчы, бирөө да өзүнүн өзү жалгыз иш аракет кыла бербейт. Баары кайсы бир жол менен касиетке ээ болуп, өзүгө күчтөрүнүн жардамы менен иш кылышат. Оганага бул таш оодарганыбыз кандай? Бул таштар дагы ошо Алла Тааладан суранат экен да. Менин ушу бир жак бетим карайып караңгы түндө ятат, бир жарык күндүн шооласын көрөр бекем деп таштар да суранат экен да. Буну биздин молдолор азыр туура эмес деп жатат го булар. Ал туура. Ушу улуг Кур'аны Карим түшө электе мурун Алла Таала ар бир улутка аң сезим, жүрүш туруш, жашоо шарт ар бир эмеге өзүгө ырым-жырым ыйгарган. Бул бабалардан түпкү аталардан келаткан ырым. Алла Таала ошо мына ушулар суранып турат экен да, бир жак бетим ушу жарык бир күндүн шооласын көрөр бекем деп. Сиздер көрүп жаткан Нылды атадагы Ажыдар үңкүр. Ал тоонун борунда 40-50 метр бийиктикте жайгашып, таштар кулап, оозун жаап калган. Сакталган ооздуки тарыхы кыска. Мурда ушул жерде бир ажыдар жашачу экен. Деги эле мазарларга байланыштуу сырларды кыргызчылыкты аркалагандардын өздөрү алып жүрүшөт. Алар байыркы маалыматтардын сактоочулуктагы озуйпаны аткарышат. Бул маалымат оозуки түрдө сакталгандан кийин дайыма өзгөрүлүп, толуктанып турат. Ошондуктан бир эле мазар тууралуу ар башка маалымат болушу мүмкүн. Мазар өзү кандай сырдуу, табышмактуу болсо, анын тарыхы деле ошондой. Демек, ошол ар бир маалымат жөндүү, ар бири кийинки муундар аркылуу кабылданууга акылуу. 54-55 жылдары биздин айылда көчөгө жасар эле. Анда биз бирде тойсок, бирде тойбой жүргөн учур. Анан кемпирлердин баары сокуга буудай жанчар эле. Анан кийин аксакалдар бүт неметет, биз балдар этек жанында неметет, сока тишкенден кийин баланчаныкы жакшы экен, түкүнчөнүкү мындай экен деп макташар эле көйөсүн. Анан кийин тойгондон кийин кечке маал биздин наркөбетте 40 булак деп коер эле, булактын алды бүт таштар. Ар бир бала 40 таштан одар кыла ташты деп одартар эле. Ошол таштын алды жаңы көрсүн бул. Бир жылдагы неметет, келерки жылы биягы көрөт деп которуп ташты, котортчу эле. Чалдар. Ар бир адам 40тан которуп койгула, сооп болот деп койчу эле. Не дегени биз деле мына бала кезде жаңы жыл баш болгондо нодус деп коебуз. 20-мартдан апрель айынын ичинде биз алганда атабыз, апабыз айтчу эле. Бул от жаккыла, тоодон таш кулаткыла, таштын үнү канча алыска угулса, ошончо сооп. Кокустан ташты эл киши болгондон кийин ташты күч жеткен ташын коңтолуп күнгө сөтүп койсо, бул өтө чоң сооп деп бизге айтчу. Мунугу Кур'аны Карим биздин ааламга, биз жасап турган ааламга түшкөнгө чейин Алла Таала жараткан ар бир улутун өзүнө тил буйруган, ар ким өз тилинде сүйлөйт, кыргызча, казакча, орусча. Ушундай тилдерди буйруган сыяктуу эле ушу кийим-кечек, жүрүш туруш, ар бир жерде кулк мүнөз, калт, саада, ырым-жырымын ыйгарган да. Мына ушуларды аян аркылуу берип турган. Анткени ал убакта элдин баары караңгы болгон, тамганы эч ким тааныган эмес. Мун түш аянбы, же өң аянбы, же көз аянбы, Алла аян менен ушуларга берип турган. Ошол мына таапчылар жанагы чөп менен дарылагандар ушу кетип баратса чөптөр менен сүйлөшүп, ушу чөптүн кайсы жери кандай ооруга шифа болот. Дартты берген Алла Таала, давасын да берген Алла Таала. Алла эки гана нерсеге дава берген эмес. Бир картайуу, экинчи өлүм. Калганына бүт давасын берген. Дартыңа дава исте, жата берип аракет кыл деген.
Талас жергесиндеги ыйык жерлердин көбү шаркыратма жана аккан суулар. Аккан сууда арам жок деп абалдан кыргыздар сууну ыйык тутуп келишкен. Элдин түшүнүгүндө суу өмүрдүн жана тазалыктын элеси. 2006 жылы Айгине борбору Арашан, Көз булак, Тамчы булак, Кыз булак, Кочкор ата, Боо терек жана Кызыл таш аттуу мазарлардын табигый өзгөчөлүктөрүн, ошонун ичинде суусун изилдөөгө алган. Шаркыратма сыяктуу мазарлар курчоого алынып, кире беришине атайын көрүнө келинип, кам көрүлгөн. Суунун касиетинен дарыгерлик жолдогу бир катар ырымдар дагы дал ушул булак мазарлардын жанында аткарылат экен. Бу жерде тазалануу деп айтылат. Тазалануу мына шаркыратманын алдынан өтөт, анан кийин көз булакка чыгат бу жерден. Анан мен бир айтарым, мына жерде көгөрүп немелердин бүт чөптөрдүн өсүп турганын көрбөйсүңөрбү? Муну 2005-жылы Айгине уюму бизди бу жерге тосуп берген. Ана жерде тосуп туруп, эми нарагын карагыла, мына жерде чөптөрдү кара. Мына былтыр сал суугураак чыгылып, быйыл абдан коюу чыкты. Анткени уругу жылда түшөт экен, бышып жетилгенден уругу түшсө чөп чыгат экен. Мына ошо мен Айгине уюмуна ыраазымын. Азыр мына жерде карачы, бегеде бүт баары жайкалып турат чөптөр. Дем салуу касиети бар жерлерде дайыма аткарылган ырымдардын бири. Жеңиш молдунун айтымында дем салуу адам сыркоологондо, эски оорусу кармаганда, бир нерседен коркуп, чочуп калганда аны дуба менен айыктыруу. Бүбү Токтош бул адам сыркоологондо аны колдоочу, кайып, пир жардамы менен сакайтуу. Мен үйдөн колонтонун жанынан, суранышса мазарлардан, көбүнчө булактын жанына дем салам. Анткени булактын жанынан тез айыгышат деп тажрыйбасы менен бөлүшөт. Джениш Ата по ночам описывает состояние изменения. Жеңиш молду өзүнүн өзгөчө руханий тажрыйбасы тууралуу айтып жатат. Ал түнкү саат 2-ден 4-кө чейин ойгонуп, намаз окуп жатып эле тырышып өзүн билбей калат. Ошол кезде ага периштелер келип, өздөрү менен бир жакка алып кетишип, ал жерден сырдуу бир билим алгандай, окугандай болот. Сабак бүткөндөн кийин периштелер аны кайра үйүнө алып келип ташташат. Ошол кезде ал кайрадан эсине келип, ойгонуп, күнүмдүк бул дүйнөдөгү жашоого кайтат. Так ушундай болбосо деле, бирок өзгөчөлүк жагынан окшош жагдайлар жөнүндө дагы бир топ зыяятчылар айтып калышат. Мындай окуяларга илимде бир нече көз караш бар. Мен алардын экөөсүн айтып кетейин. Биринчиси калыптанган психиатриялык көз караш. Экинчиси белгилүү Олимпос Станислав Грофтун түшүндүрмөсү. Психиатриялык көз карашка келсек, Жеңиш молдонун бул абалы оору. Бирок мен өзүм доктор психиатр болгонум менен такыр эле бул көз карашка токтолгум келбейт. Ал эми Грофтун теориясында бул аң сезимдин өзгөргөн абалдары. Алар ооруга жатпайт. Тескерисинче, мындай абалдар касиеттүү көрүнүш. Ушундай учурларда адам баласы демеде түшүнбөгөн, байкабаган нерселерди түшүнүп, билип алса болот. Жеңиш молдонун канчалаган аракеч, баңги адамдарга жардам бергендиги, шаяктык милдетин мойнуна алгандыгы, анын өзгөчө түнкү тажрыйбасына түздөн түз байланышы бар. Биз ушул жагына көңүл бурсак, туура болот дейм. Мазарларга келгенде, турмуш канчалык оор же татаал болбосун, адам баласы бир гана көр оокатка алектенбестен, башка, бийик, руханий нерселерди издегени даана байкалат. Мазар басуу, касиет жана керемет деген түшүнүктөргө тыгыз байланыштуу. Издегениндин өзү көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган сырдуу дүнүйө. Мен бул дүйнөдөн чыныгы жашоону, чыныгы адам болууну, бештегине турмушту элестетип алгам. Эми ошого кантип жетүү деген ой, изденүү менен алып урушуп жүрөм. Балалык кезде мен чыгарма жаратамбы дегем. Менин оорум чыгарма деген оору болду. Бирок ага кудуретим толук жетпесин түшүндүм. Анан мага кошумча аң сезим, кошумча күч кубат керек болду. Мен ошол күчтөрдү мазарлардан издедим. Бир эле эмес, көп мазарларды кыдырдым. Зыярчылардын бири Тилеген Сейитбеков ой бөлүшөт. Ну, для начала давайте попробуем ответить на вопрос, что... Мазар басуу деген эмне? Мен бул байыркы мезгилден тартып азыркыга чейин орун алып келе жаткан көрүнүш деп жооп берет элем.
Муну туура эмес, караңгы, же эски көрүнүш деп жокко чыгаруу тирүү жандын колу бутун кесүүгө барабар. Эгерде биз ушунчалык туруктуу жана таасирдүү нерсеге туш келсек, бир гана ыңгайлуу жол менимче аны көңүлгө алып изилдөө жана талдоо. Мазар басуунун жардамы барбы деген суроо көп берилет. Жалпысынан мен ооба деп жооп кайтарар элем. Бирок бул жерде тактап айтыш керек, кимге жана кандай жардам берет. Келген кишилердин баары жакшы болуп кетет деп айтуу кыйын. Ошондой эле доктурга барган кишилердин баары жакшы болуп кетишпейт. Эгерде адам мазардын касиетине күмөн салбай, ишенип, берилип келсе, ал бул жерден жардам табышы толук мүмкүн. Шайыктар жана касиеттүү адамдар илдет менен аны дарылоонун ортосунда кандай ортомчулук кылышса, адис психолог кеңешчилер менен адис доктурлар деле ошол милдетти аткарышат. 2,5 жылдан бери мазарларга байланыштуу байкоолорду жүргүзүп жатып, психология кеңеш берүү кызматы менен бул адамдар аткарган иш-аракеттердин ортосунда көптөгөн окшоштуктарды көрдүм. Өзүндө 23 ыйык жерди камтыган Нылды ата мазары Ичкили тоосунун этегиндеги чоң туюк жана кичи туюк капчык айында жайгашкан. Жеңиш молдонун баяндамасында Нылды ата Нух пайгамбарынан мурда жашап өткөн. Ал өмүрүндө үйлөнбөй, өзү табып болуп, элди ар кандай оорулардан айыктырып жана 30га жакын шакиртти даярдаган. 60га келген курагында тең туштары артыңда туяк калсын деп ошол эле бир тең тушунун 15 жашар кызын сунушташканда, ал баш тартып, мен үйлөнгөндө эмне болмок эле, силердин атыңар көп болсо бир кылым өчпөй жашайт, меники болсо канча кылым болсо дагы өчпөй сакталат деп жооп кайтарган экен. Айтор кандай болгон күндө дагы биз азыр байыркы маданиятыбыздын өз жашоосун улантып жаткан байыркы касиеттүү жерлерде отурганыбыз чындык. Мындай жерлерде демейдеги учма ойлоруң эске илинбей, түбөлүккө багытталган ойлор келет экен. Мазарларда Куран түшүрүлгөндө эң болуу бирөөнүн жеке жакшылыгы эмес, жалпы эл жана коом үчүн тынчтык, бейпилдик, молчулук суралат. Жалпы эл журттун тагдыры эске алынат. Жеке сенин чоң атаң, бабаң, жубаң эмес, жалпы кыргыз ата-бабалардын мурасына урматтоо артып, ал мурастын эртеңкиси тынчын алат экен. Нылды атага келгенден биз күбө болгон ырымдар, кыргызчылыктын жолунда жүргөн дарыгер ата-апалардын иш-аракеттери, мазардын шаягынын тажрыйбасы, өзү турган айылдан 2 чакырым алыстыктагы түшүнүксүз жерге тажабай, жөө жылындап күндө каттап, жердин касиети, элдин каттамы, мунун баары чындык. Бүгүнкү эгемен күнүбүз тургай динсиздик терең орун алган 70 жылдык совет мезгилинде дагы ар куунтук кысымдардын баарына карабастан, ушул эле биздин маңдайыбызда отурган ата-апалар жашырынышып, түндөп мазар басып, ага да болбой куугунтуктаган милиция кызматкерлеринин көзүндө алдаа болуу үчүн ар бир чычырактын түбүнө түнөп мазар басып, өз ишенимдерин беришкен эмес. Андай өжөрлүк, бекемдик ченемин алганда, бүгүнкү ар кыл диний агымдар пайда болуп, адамдын акылын алты кылып турган учурда кыргыз байыркы руханий мурасын кылдат сактап, улантып кетсе деген тилек кыласың. Ошентип Нылды ата мазарларына болгон зыяратыбыздан кайтып келе жатабыз. Бул жерге башка мазарлардай эле кыйналган, изденген, башка муктаждыктын айланасында жүргөн кишилер кайрылышат. Ошондой болсо деле мурунку зыяратчылар жаңы зыяратчыларга зыяратыңар кабыл болсун деген алкышын айтышат. Жаңылар зыяратыңар кабыл болсун деген саламын беришет. Ошого караганда мазарлардын ичинде кандайдыр бир өзгөчө адамдык мамиле түзүлөт.